Саламатсыздарбы, урматтуу Коом пресс сайтынын көрөрмандары. Мен Эрмек Аттокуров, кезектеги цензурасыз маегибизди баштамакчыбыз. Бүгүн болсо конокто министрлер кабинетинин өзгөчө кырдаалдар министри болмокчу. Бүгүн биз ушул жыл ичиндеги ушул министрликтин аткарган иштери жана алдыдагы пландары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Конокто Бообек Ажикеев. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Биринчи эле суроону ушул сиздин өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздөн баштайлы, министрликтен эмес, министр катары. Мисалы сиздин ушул кызматка келгениңизге 1 жылдан ашты. Анан кийин ушул 1 жылдан ашкан аралыкта кандай иштер аткарылды? Министр катары эмнелерге жетиштиңиз? Рахмат. Бул былтыр 20-жылы октябрь айында биздин президентибиз ишенимин көргөзүп, мени ушу министрликке министр кылып дайындады. Бул 1 жылдын ичинде бир нече жумуштар аткарылды. Жумуштардын эми мындай башында келгенде бул министрлик, биздин эле министрлик эмес, бул жалпы эле башка тармактарда, башка министрликтердеги экономика акыбалы аябай оор эле. Анын арасында биздин да министрлик техникалык жагынан аябай биз ылдыйла төмөндө элек. Мындай тынбай министрликтин коллективинин арасында нааразычылыктар көбөйүп, элдер нааразычылыгын билдирип, мындай ушундай оор акыбалда турат элек да. Мен келген камсыздоо жагында. Ошол мисалы ошо кызматкерлер ушул материалдык жактан камсыздоосунун начардыгына нааразы болгонбу? Бул бир эле камсыздоо жагынан эмес, бул айлык тазынан, аларды карабагандыктан, айлыктын карыз болгондуктан, айлыктарды же мындай социальный выплата деп коет, аларды ала албагандыктан, мындай технический оснащение жагынан начарлаганы, то есть баары толуп келип, элдин ошо нааразычылыгын туудуруп аткан да. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги негизинен бул баягы күтүлбөй келген кырсыктарды жоюу, ушул иштер менен аракеттенет да. Анан кийин бул жерде министрликке өзгөчө белгиленген, мисалы бюджет жетпей калышы ыктымал. Себеп дегенде алдыда эмне болорун билбейсиң. Ушуга байланыштуу мисалы министрлик кандайдыр бир окуя болгондо акча сураса, өкмөт, ал маалда өкмөт болчу, өкмөт же болбосо ошол мамлекет акчаны камсыздап турчу. Мындайча айтканда, канча сураса ошол менен камсыздап турчу деген маалыматтар бар да. Мисалы ошол эле сел жүрүп кетеби, жер титирөө болобу, жер көчкү болобу, канча акча сураса өкмөт берип турган. А мындай шартта кандайчы анан техникалык жактан камсыздалбаган же болбосо дагы бир башка бир кемчиликтер болушу мүмкүн эле министрликтин өзүндө? Жок, биздин министрлигибиз мисалы биздин милдетибиз бир кырсыкты күтүп эле жата бериш эмес. Кырсык болуп калат же болбой калат. Аны болбой калса биз значит күтүп отуруп калабыз, болуп калса биз аны аткарабыз дегендей жок. Биз өзү негизинде биз министрликтин куткаруу жумуштарын 365 күн 1 жылда жүргүзө берет. Куткаруу жумушу деген бул эмне? Өрт куткаруучу жумуштары, өрт өчүрүүчү жумуштары, жолдогу кырсыктар дагы бизге кирет. Сууга чөккөндөрдүн тоже бизге кирет. Тоодогу жоголгондор, түшүп кеткендер, куткаруу жумуштары бизге кирет. Кышындасы мисалы кар көчкүлөрдү мындай алдын алуу жумуштарын жүргүзүү же болбосо жолдогу тоңуп калган адамдарды чыгаруу, аларга ысык тамак берүү, жылытуу же болбосо улуу кар жааганда жолду буу, ал дагы биздин жумушубузга кирет. Сел каптайбы, өрт жүрөбү же башка жумуш болобу, биз постоянный түнү күнү 24 саат өзүбүздүн милдетибизди аткарып турабыз. Ошондуктан биздин кызматкерлерибиздин бир нечеси бул аскер кызматкерлери болуп эсептелет. Себеби дегенде граждандык кызматкер болсо, аны 8 саат иштегенден кийин аны уже жумушка чыгара албайсың. Аны мисалы кодекс закона о труде деген биздин мыйзамыбыз бар, ошондо коргойт. Ар ашыкча иштеген саатына биз ага төлөп беришибиз керек. Ошондуктан мондай күтүлбөс жумуштар, түнү күнү болуп турган жумуштарга биз сөзсүз аскерлик кызматкерлерди чакырабыз. Алар болсо милдеттүү түрдө 24 саатта готовность номер 1 болуп турат. Ошол жерде эле материалдык техникалык базаны деле камсыздап берип турушкан да. Себеп дегенде алар мисалы өкмөт алдын ала билген эмес да эмне болуп кетерин. Же болбосо окуя болуп кете турган болсо, ошол окуяны жокко чыгарыш үчүн
материалдык базасын күчтөп берип турган, же болбосо сураган акчаны берип турган да. Буга чейинки аралыкта дейли. Жок, бул тууралуу мамлекет эч кандай жардам берген жок. Өзгөчө кырдаал министрлигине дагы, могу кечээки болгон ковидте билесиз, Минздравга дагы жардам берген жок, больницаларга деле жардам берген жок. Эч жака эч кандай жардам берилген жок. Экономикабыз төмөндөн төмөн болуп, эл каралбай, мамлекеттик государственный машинабыз иштебей, эч ким баары талаада калып кеткен. Октябрдык бизде болгон окуябыз себеби бирден бири ошо дагы болуп атат. Бул жалгыз эле шайлоонун мындай жетишпегендиги эмес. Бул экономикабыз ушунчалык начарлап кетип, адамдарыбыздын жашаган шарттары начарлап кеткенден ошо октябрдык ошондой окуя болуп кетип атат. Ошонун эле арасында биздин министрлик дагы октябрь айында аябай төмөн состояниеда болгон да. Эми ушул оор абалда келдим деп атасыз. Ишти уюштурууда кандай маселелер болду, кандай кыйынчылыктар болду? Себеп дегенде, мисалы министрликке келгенде эле аткарып салайын десең, баардык министрлик бири-бирине байланышкан. Мисалы айлык маселеси сөзсүз түрдө кайра эле өкмөткө барып такалат. Же болбосо ошо аскердик кызматкерлерди дагы жумуш берүүдө, же болбосо бир жака жөнөтүүдө баардыгы бири-бири менен чырмалышкан да. Ушул жерге келгенде жалгыз өз алыңча иш кыла албайсың, министр болгон күндө дагы. Ошол себептен кандай кыйынчылыктар болду? Өзүңүздүн жеке өзүңүздүн. Ооба. Эң туура айттыңыз, бул эң негизгиси каражат маселеси. Өкмөттө дагы ушунчалык бири-бири менен чырмашып, мындай аралашып жумуштарды биз аткарабыз. Бирок баарыбыз байланып келип туруп каражатка байланабыз. Каражат маселеси канчалык тез ылдамдыкта чечилсе, ошончолук биздин жумушубуз дагы, ошончолук биз өзүбүздүн карыздарыбызды да жана өзүбүздүн милдеттерибизди дагы как өкмөт жетекчи катары биз аткарабыз да. Ошо тууралуу бизде Кудай буйрса, могу каражат маселесин Жапаров Акылбек Кусенбекович аябай туура жолдо барып, азыр ошо булактарын таап, бизде убагында каражаттарын берип атат. Аны болсо мен ошо мен ойлойм, ошо негизги проблеманы чече турган маселе именно ошо каражатта болгон да. Бирок ага карабастан биз бюджеттин эле өзүнүн акчасына ишенбестен биз эл аралык уюмдарга дагы көп кайрылып, ошока дагы көп көңүл бурганбыз. Элардын да жардамы менен бир нече өзүбүздүн маселелерди чечип кеттик. Мисалга ала турган болсок, кандай маселелер чечилди? Адамдык ресурстарбы же болбосо? Мен башында айтып кеткендей, bizde техникалык маселебиз аябай оор болгон. Могу жайындасы 82 сандагы оор техникаларды биз алдык. Аны толук грант менен алдык. Кредити жок, проценти жок. Ошо алган техникабыз ушунчалык убагында алынып, азыркы келген күзгү, кышкы даярдыктардын эң бүт, можно сказать, бүт жумушту ушу биздин техникабыз менен биз чыгып кеттик десек болот да. Негизи жанагы жогорудагы биз айтып кетпедикпи? Кандай кыйынчылыктар болду жеке министр катары? Негизи министр бул менеджер болуш керек. Жакшы бир команда топтоо болсо, иштин баарын ошол команда өзү аткара берет. Ошол эле орун басарлары, же болбосо бөлүм башчылары, бардыгы ошондой болуп атат. Анан кийин бул жака келгенде, бир жагынан сиздин буга чейинки ишмердүүлүгүңүздү карасак, көбүнчө коммерциялык жана инженердик багытта иштеп келиптирсиз. Аскердик тартиптеги мекемеге келгенде, ошол эле жеке курам менен мамиле кылганда бул жерде сөзсүз түрдө уставдык мамилелер бар, сферадагы башка болуп атат. Ушул себептен бул жерге келгенде ушул кызматкерлерди тандоодо, же болбосо кадрларды тандоодо, адистерди тандоодо кайсы критерийлерге токтолдуңуз? Жана анын арты менен азыр кандай жеңилдиктер же тескерисинче оорундуктар барбы? Көп жетекчилер келип алып, эң башында ошо кадр башаламандыкты баштайт да. Өздөрүнүн кадрларын алып келет, же өздөрүнүн башка немелерин алып келишет. Вот ошондой отуруп, анан ал мурунку болгон проблеманын үстүнөн дагы башка проблемаларды туудурат. Андан тышкары бир нукта келип аткан жумушту ошол нуктадан совсем чыгарып коет. Ошондо башаламанда көп башталат да. Бирок Кудай буйрса, мына биздин министерствонун адистери жакшы билимдүү, профессионалдуу адистер деп мен эсептеймин.
мен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери аябай көңүл менен иштешип, кадр жагынан алмаштырууну мен эң аз колдондум. Болгону бир эсептелүү бир адам болбосо, адамдар болсо, калгандары өздөрүнүн тармактарын алып кетишти. Бир гана маселе аларды ойготуу болду. Ойготуу жана жаңы багытта иштөө боюнча ошо нукту берүү. Жеке өзүңүзгө ушул жанагы жогоруда айтып кетпедикпи, аскердик уставдык мамиле менен иштеп келген мекемеге көнүп кетүү кыйынчылык болдубу сизге? Жок. Жанагы аскерлердин арасында гражданский, анан кийин военный деп коет эмеспи? Ошол эле жарандык тармактан келип туруп ушул аскердик тармакта иштеп кетүү? Жок, ал жактан мындай эч кандай кыйынчылык болгон жок. Бул мындай дүйнө жүзүндө, бул практикада бул аябай көп колдонулган. Ошол эле министр обороны Иванов деген бар эле Россияда, же башка аябай чоң мамлекеттерде аскердик кызматкерлерди граждандык лицо башкарат. Мен бул жерде эч кандай кыйынчылыктарды көрбөйм. Андан тышкары аскердик кызматкерлер өзгөчө өзүнүн тартиби менен белгиленет. Өзүнүн жумушуна жоопкерчилиги менен, мындай жогору деңгээлдеги жоопкерчилиги менен билинет да. Бизде мисалы биздин өз министрликте аскердин кызматкерин карап туруп, граждандык кызматкер өзүнүн жумушун дагы ошо багытта алып барып иштеш дагы кыйла жеңил болду. Негизи буга чейин да айтып кеттиңиз, мисалы ошол эле эгемендүүлүк алгандан бери бүгүнкү күнгө чейинки аралыкта өзгөчө кырдаалдар министрлигинде базалык, техникалык, материалдык жагы оор болду деп. Ал эмес буга чейинки отчетуңуз менен ошол массалык маалымат каражаттарына берилген отчетторду карап көрө турган болсок, ички ушул министрликтин алдында дагы мекемелер бар экен. Мындайча айтканда коммерциялык деп коелу, ушул мекемеге баш ийген, бирок аны камсыздаган. Ал жакта дагы бир нече карыздар бар экен, ал жакта дагы бир нече оорчулуктар бар экен. Алар кандай чечилди? Мисалы эми аскерлерди өзүңүз айткандай эртең менен саат 6-да тургула подъем десе туруп, кечинде 10-до жаткыла отбой десе жатып кала берет да. Мисалы ошол эле жанагы тикмечилер. Ошол эле тикмечилер цехи же болбосо дагы бир материалдык базаны карап берген механиктер, булардын да маселелери бар да. Аларды чечүүдө кандай болду? Алар анткени мындайча айтканда ишти каалаган маалда таштап басып кете ала турган жарандык кызматкерлер да. Өзү мыйзам боюнча алардын статусу бул хозрасчетный мекемелер болуп эсептелет. Булар өздөрүн багышат. Бюджеттен бир да тыйын королбойт. Бир гана өзгөчөлүгү толугу менен бул мамлекеттик ишкана болуп эсептелет. Жана ал тапкан тыйыны бир тыйынына чейин бул мамлекеттин казынасына кетет дегендин мындай белгисин билдирет да. Бирок ага карабастан ошонун тапкан пайдасын алар өзүнүн потенциалын көтөрүүгө жана же министрлик потенциалын көтөрүүгө ал дагы аябай катуу көп кошумча кылышат. Эми мен келгенде алардын деңгээли аябай ылдый болуп, көп карыздарга батып, анын ичинен бир ушундай хозрасчетный курулуш ишканабыз толугу менен жок болуп, бул Баткенде азыркы мисалы Баткен областы өзгөчө статус болуп албатса, мындай Когалан кече жакында Когалан болуп, мындай кырдаалыбыз оор болуп, президентибиз баш болуп аяка өзгөчө көңүл буруп экономикасын көтөргөнгө аракеттер жүргүзүп атсак, бүгүнкү күндө ал жактагы биздин курулуш ишканабыз толугу менен жок кылып коюп атышат да. Биз ошого туш келдик. Андан тышкары могу эки биздин хозрасчетный организациябыз тик учак департаментибиз бар эле. Тик учагыбыз да жок. Андан тышкары 66 миллион сом биз карызбыз, соттон сот болуп башыбыз айдан көтөрүлбөй атат. Үчүнчүсү түндүк центрибиз деген, северный центрибиз деген түндүк толук бүт курулуш иштерин алып бара турган аябай күчтүү мекемебиз бар эле, хозрасчетный организация. Ошо мекемени ушунчалык түп тамырына чейин жеп, чучугуна чейин соруп, азыркы күндө 88 миллион сом карыз кылып таштап койгон жетекчилер болду. Алар тууралуу бир нече кылмыш иштер козголуп, азыр дагы сот иштери болуп атат.
Андан тышкары башка кабыл алышып организацияларыбыз мынчалык оор акыбалга келбесе дагы тоже карыздарга батып, эч кандай подрядный жумуштарды албай, өзүнүн жумушчуларын таркатып, жөн эле аңгыраган эле имараттар эле калган ишканаларыбыз болгон да. Эми мен келгенде биринчи иретте мен жетекчилерин алмаштырдым. Жетекчилерине түзмө-түз тапшырма бердим. Бул мына силердин коммерциялык бул ишканаңар. Силердин ар бир тапкан тыйыныңар бул өзүңөрдүн тыйыныңар болот. Ошондуктан кандай азыр жумушуңарды алып бара алсаңар, ошончолук силер көтөрүлүп кетесиңер. А биз как мамлекеттин ээси болгондуктан биз болсо силерге максималдуу жардамды көргөзүүгө аракеттенебиз деп ошондой сүйлөштүк. Эми алар каражатын кантип табышат? Тагыраак ошол өздөрүнүн жасап аткан иштерине, мына кардар табуу маселеси болуп атат да. Вот ошол эле мага сиз айтмакчы тигичүү швейный цех. Тигичүү швейный цех биздин Кыргызстаныбызда эң өнүккөн отрасль болуп эсептелип атат. Мамлекеттин жардамы жок. Дагы мамлекетке каршы мурунку жүргүзүп аткан саясатынан каршы биздин тигичүү отраслыбыз аябай катуу өнүгүп кетти. Бүт налогторуна чыдап, бүт кыйынчылыктарына чыдап, бүт талаптарына чыдап, азыр болсо бул аябай мындай эслептелене турган отраслга айланды да тигичүү отраслыбыз. Биздин болсо ошонун эле жанында биздин тигичүү цехыбыз дап-даяр, швейный машинкалары бар, имараты бар, бүт бардыгы бар. Алар болсо эч заказы жок, жумушу жок, таркап кеткен момент болуп калыптыр. Эми эң негизгиси буларга иш менен камсыздандырып, ошо ишти берүү. Канчалык ишти берсең, ошого жараша адамдардын саны көбөйөт, тигүүчүлөр көбөйөт. Алар ошого жараша акчаны таба баштайт. Это новые рабочие места деп коебуз да. Новые рабочие места түзүлгөндөн тышкары, алар ошо тиккен буюмдарынан ар бирөөсүнөн уже пайда таап туруп, уже прибыльный ишкана болуп эсептелип келет да. Сиздин келгениңизге мынакей 1 жылдан ашты, жогоруда сөз болду. Анан кийин ушул жанагы хозрасчетный мекемелерди отпайсызбы? Алардын жетекчилигин алмашканына деле болжолду 1 жыл болуп калды да. Эми буга чейин жанагындай миллиондоп карыз болгон экен. Алар эми кыскара баштады, аларда бир эффект барбы? Же болбосо ошол жетекчи алмашканы менен дагы деле ошол абалдан чыга албай турабы? Эми ар жетекчи өзгөчө бир жетекчи экен. Бири алдыга чыккан жетекчилер бар, бири артыраак калып калган жетекчилер бар. Бирок ага карабастан биз аябай катуу талап көргөзгөнбүз, бергенбиз аларга. Административдик жагынан дагы аларды биз мындай наказание берип турабыз. Адан тышкары, если жумушун начар алып барса, то жумушунан дагы айдайбыз деген эскертүүлөр болгон. Бирок жакшы жылдын аягына баары карыздарын жаап, азыр жылдын аягына уже баары акчанын пайдасын көрүп, уже ошонун негизинде биз азыр 15-20 январларда күтүп отурабыз. Жылдын отчетунда уже бир нече эле жакшы тапкан акчалар болуш керек. Демек, жанагы коммерциялык мекемелер плюска чыгып атат. Плюска чыгып. Дагы бир нерсе, буга чейинки аралыкта сөз болду, ошол оор техникаларды алып келдик деп. Анан буга чейин 30 жыл ошол техникаларды ала албай жатсак, азыр оор техниканы алып келүүгө кандай? Баягы эле биз көнгөн кредиттер болду, карыздар болду, же болбосо министрлер кабинети шашылыш акча табып берди, кайсы жол менен келди? Эгер карыз боло турган болсо, эртең биз салык төлөөчүлөр кайра эле өзүнүн чөнтөгүн төлөп беребизби? Кандай болуп калат? Туура. Жол жобосу кандай келди? Өзү биз ушу 1 жылдан бери аябай катуу аракеттерди жүргүздүк. Эл аралык уюмдар менен, кошуна мамлекеттер менен, чет өлкөлүк мамлекеттер менен биргелешип бир проекттерди алып баруу жолдорун таап, дагы бир башка мындай каражаттардын, булактардын издөө боюнчачы. Анан ошонун негизинде биз, конечно, жайында 82 алган техникалыбыз бул баары гранттын эсебинен түштү. Грант деген бул бекер. Бул процент дагы эмес, кайтарылбас акча, кредит дагы эмес. Бул кээинки кредиттер, нулевой кредит деген бар, процентный кредит дегендер бар. Бул кайтарылбас акча. Кудай буйруса, могуда кечээ жакында биз пожарный өтөчүчү машиналерди дагы биз алдык. Алар дагы кудай буйруса ошо гранттын акчасынан алынып, ошо февралдын аягына чейин толугу менен бияка келет деп күтүп отурабыз. Ушул өрт өчүрүү маселесине кайра келе турган болсок, мына кечээ жакында эле ушул 9 кабат үйдүн
9 кабатында өрт чыгып атат. Эми бул түздөн түз сиздердин мекемеңиздер. Эми азыр биз 15-24 кабатка чейин үй салып атабыз. Эми биз ошол эле министрликтин эмес, ошол өрт өчүрүү жагын карай турган болсок, биз ошого даярбызбы? Биз ага даярданып атабызбы? Же болбосо баягы көнүп калган эле Советтер Союзунан калган эле техникалар менен эле келип атабызбы? Ошолорду эле жаңыртыпчы. Себеп дегенде бизге шаты керек. Же болбосо да бир кошумча бир шарттар керек да. Азыркы курулуштун талаптары боюнча бизге азыр чет өлкөлүк азыркы заманбап курулуштун талаптары келди. Жана Кудай буйрса биз келечекте аябай бийик үйлөрдү сала баштайбыз. 30 этаждан ашкан, 50 этаждан ашкан үйлөрдү сала баштайбыз. Келечекте планда болуп турат. Бирок курулуштун талабы ал жакта шаты менен өчүрүү эмес, именно курулуш жагынан каралган шарттар менен өчүрүү. Бизде азыркы күндө 2 шатыбыз бар, алар 9-этаждан ашпайт. Бул 3 этаждык, 4 этаждык, 5 этаждык, 9 этаждык үйлөрдүн коопсуздугун, өрт коопсуздугун карай турган шатылар эле. Бул ошо 19-20 кылымдын өрт өчүүчү шарттары. Бирок 21 кылымда небоскрептор деп атабыз. Алардын башына эч кандай шаты жете албайт. Эч кандай дрон учуп барып, ошо рукаваны, толгон рукаваны суу менен көтөрүп тура албайт да. Ага только мындай курулуш талаптары менен анан өчүрө турган жолдору бар. Же үстүнө баягы жамгыр катары катуу ата турган атайын датчиктер коюлат. Баягы түтүнгө же өрткө таасир бере турган датчиктер коюлат. Ылдый жакында бир 2-3 резервуар коюлат. Баягы кошумча ошо сууларды жогору чыгарганга. Ар бир эсептелүү этажда, мисалы, бир этаж безопасность деп коет, коргоо этажына ошолорду каралат. Кошумча эвакуацияланган лестничный клеткалар каралат. То есть бул только курулуш жагынан чечиле турган маселелер. Демек, маселе ичинен чечилиши керек экен. Эми мисалы биз баягы министрлер алмашканда, жогоруда сөз болуп кетти, жаңы шыпырга жаңыча шыпырат деп, министрлер алмашканда, жетекчилер алмашканда баардыгыбыз реформа деп баштайбыз. Мисалы, сиз жетектеген тармактабы же башка жердеби, ким келгенде мен реформаны баштадым деп. Анан кийин белгилүү убакыттан кийин эле ал реформа токтоп калат. Себеп дегенде ал жерде бизде баягы туруксуздук бар эмеспи, саясий туруксуздук. Өкмөт алмашат, министр алмашат, же болбосо таптакыр эле президент баш болуп бийлик алмашып кетип атат. 2005-тен бери карап көрө турган болсок. Эми эртең ушул эле Ажыкеев Бобек өзгөчө кырдаалдар министрлигин таштап кетти. Сиз баштаган иш бүтүп калбаш үчүн эмне аракеттер болуп атат? Мындайча айтканда, орустар айтып коет, коллега салып депчи, бир багыттап жолго салып кое турган ырчактарыңыз барбы? Ошону даярдап койгон. Же болбосо эртең сиздин ордуңузга эми белгилүү убакытта, белги айта албайбыз. Эшматов Ташмат келип кала турган болсо, сиздин ушул баштап кеткен ишиңиз токтоп калбаш үчүн, же болбосо терскери нукта өнүгүп кетпеш үчүн сизде конкреттүү пландар менен пландалып атабы алдыңкы иш аракеттериңиз? Бүгүнкү күндө президенттин тапшырмасы, конституциянын жаңы талабы, жаңы мыйзамдардын чыгуу боюнча, өкмөттүн жаңы структурасы боюнча биз милдеттүү түрдө ар бир мамлекеттик ишканада реформаларды жүргүзүшүбүз керек. Бул реформа эмне деген? Реформа биринчи негизинде бул өзүбүздүн мыйзамдарыбызды өзгөртүшүбүз керек. Жаңы конституцияга ылайык, жаңы талапка ылайык. Биз ошонун негизинде, мыйзамдардын негизинде биз өзүбүздүн структурабызды жана өзүбүздүн милдеттерибизди башкача көрүшүбүз керек. Бул мен ойлойм, бул реформалар уже азыр мындай кайтарылбас, необратимый характерди уже алып келип атат да. Мен отурамбы, башка министр отурабы, бул реформаларды ар бир министр, ар бир жетекчи жүргүзгөнгө милдеттүү түрдө уже жүргүзөт. Сөзсүз. Мисалы өзүбүздүн биздин тармагыбыз боюнча ала турган болсок, биздин реформа бул кайсы жагынан азыр жүргүзүп атабыз? Структура жагынан жүргүзүп атабыз. Оптимизация штатной численности жагынан биз жүргүзүп атабыз. Могу азыркы келген жаңы техникаларды туура колдонуу жагынан биз реформалар жүргүзүп атабыз. Эң негизгиси биз мамлекеттен берилген каражатты туура колдонуусун
жана аны эффективдүү колдонуусун ошол жагынан да биз реформалар жүргүзүп атабыз. Себеби дегенде сиз айтмакчы мына 2005 эмес 1994 деңиз, ошол жылдан баштап биздин мамлекеттик көз карашыбыз ушундай элге, мамлекеттик көз карашыбыз мамлекеттик органдарга баарына мен ойлойт элем туура эместин туура эмес көз карашы болгон да. Азыркы күндө могу президенттин берилген тапшырмасы боюнча, анын саясаты боюнча биз толук көңүлдү элге буруп атабыз. Айлыктарды көбөйтүп атабыз. Мисалы киши эле жакында бизде кеп аскер кызматкерлерине паёгу көбөйүп атат, 3 эсе көбөйүп атат. Азыр мисалы биздин любой аскер кызматкерине барып войска участогуна карасаң, жаш балдар ал ошо порцияны уже жегенге мүмкүнчүлүктөрү жок болуп атат. То есть ушунчалык жашынакай сапаттуу паёктор келип атат да. Bunun bulak çaktan buldu. Misal buğa жейин жетпей келген акча, азыр акча булагы каяктан болуп атат? Бул бүт булактарды ошо президенттин тапшырмасы менен бул өкмөттүн алдында Минфин дегенибиз бар, ошо Министерство финансы жана ошо эле президенттин тапшырмасы менен Макулбек Усунбекович Жапаров, председатель правительства, кабинета министров. Алар ошо именно ошо акчанын булактарын таап туруп, ошо маселени чечип атат. Эми ал булактар бул өзгөчө башка маселе, кумтор болобу же башка болобу, ал уже алардын тармагы болуп келет да. Бирок олордун берилген каражаттардын негизинде биз могу бүт реформаларды жүргүзүп атабыз. Негизи жогоруда айттыңыз, реформалар бизде ошол жана кадрдык кызматкерлердин санын оптималдаштыруу жана ошондой эле кадрлардын өздөрүн алмаштыруу татыктууларын коюу депчи. Анан азыркы тапта дагы бир нерсе бар, мурунку мамлекеттик машина бул ийкемсиз болгон. Бир нерсени жасоо үчүн өтө бир көп аракеттерди, чараларды көрүп келгенбиз. Эми азыркы шартта ушул өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы. Мисалы биз жалаң эле оор сыноолор, оор бир кырсыктар эмес, жеңил желпи дагы маселелер бар да. Жанагы өзүңүз айтып кеткендей өртөчүлүү дагы толгон токой маселелер бар. Ушул жерде мобилдүү иштөө аракеттери жана өтө бир ыкчам иштөө аракеттерине дагы бир шарттар түзүлүп атабы. Себеп дегенде биз мына жакында эле болуп өттү, жанагы 9-кабаттан боюн таштаган бала. Ал жерде социалдык тармактарда өтө бир ызычуу чыкты. Ал жерге тиги тукмоктон деле алып келип батут иле койсо болмок. Андан көрө жанагы батут менен коммерция кылгандарды айта койсоң, алар жеке кызыкчылык үчүн болсо дагы үйлөй коймок деп, ошол маалда өзгөчө кырдаалдар министрлиги байкоо менен гана тим болду дейт да. Ушул жерге келгенде мисалы ошол эле психологиялык жардам көрсөткөндөр же болбосо жанагы кырсыкты алдын алуу, куткаруу аракеттери. Бул мисалы боюн таштаган бир маселе, экинчи адам 9-кабаттан салаңдап калышы мүмкүн. Билип билбей кырсыктапчы. Ал өзү жанталашкан күндө да аны сактап калуу аракеттери бар да. Ушул жерге келгенде сиздердин министрлик бир мобилдүү аракеттерди көрүүгө бир аракеттериңиздер барбы өзүңүздөрдүн? Мисалы техникалык базалык жактан анткени талап өзгөрүп атат. Ошол эле кадрлар, психолог болобу же болбосо дагы бир башка. Бул жагынан кандай аракеттер болуп атат? Ооба, туура. Эми боюн таштап кеткен бала тууралуу биз ушул маселени тереңирээк карасак, эми конечно мындай эксперттер бизде бүт биздин мамлекетибиздин жарандары бар эксперт да. Кайсы бир окуя болбосун, ар бир өзүнчө эле бир эксперт да. Маегибизге эксперттер чыгат. Ооба, бүгүнкү да маегибиз чыгат. Анан мен ошол эксперттерге просто мен сунуштайт элем да. Илгери мисалы инженер көпүрөнү курса, көпүрөнү биринчи машинени өткөзөрдүн алдында көпүрөнүн алдында өзү отурат эле. Анан жүктөлгөн машина, оор машина көпүрөдөн өтөт эле. Көпүрө түшүп кетсе, ошо курган инженер ошо менен каза болот эле. Анан көпүрө жашынакай туруп калса, инженер кол чабуу менен чыгат эле. Ошо эле куткаруу боюнча мен ошондой эми бул тамаша, но тамашанын жанында чындык сөзүбүз да бар да. 9-этаждан батутка секирип көрбөйбү өзү? 9-этаждан секирип көргөндө бир дагы таза сөөгү калбайт. Буга элементарный физический формулалар бар. Ошо формула менен эсептеп масса равно
ускорение тела канча болот, канчалык күч менен ошо батутка түшөт, батуттун калыңдыгы канча болот, жумшактыгы. Бул мисалы бул каскадерлук жумуш эмес да. Бул жөндөн жөн эле баягы дың үйлөнгөн батутту алдына тыга койгудай. 9-этаждан түшкөн адам сууга албайт. Хоть чөпкө секиреби, хоть батутка секиреби. Анан экинчиден батуттун размери канча? Ашып барса 3-кө 3, 3-кө 6, 4-кө 6 деп коелу. Ошондой эле эми бийиктен 9-этажга ошондой ылдый жактагы турган точкага кантип тийгизесиң, кантип ошого түшө аласың? Бул эми эксперттер деп коет да. Ошондуктан эксперт болсоң, биринчи өзүңүн башыңан өткөзүп, анан кийин мына мен көргөздүм, мына тирүү калат экен, же мына көрдүңөрбү 9-этаждан ошондой батуттун ровно ортосуна мен түштүм, четине түшүп калган жокмун, башка жака учуп кеткен жок, шамал мени башка жака алып кетип калган жок деген ошону далилдесе, ошондо айтса болот да, сенин сөзүң туура болгон турбайбы депчи. Психологиялык колдоо же башка тармакчы? Ошо эле бул мындай адамдын ошо секиргенине, адамдын трагедиясына, адамдын ошо психологический сынып калганына бул мисалы биздин куткаруучулар күнөөлүү эмес. Бул башка шарттар болгон. Семейный шарттар болду, сүйүү шарттары болду, же башка шарттар болду. Биздин куткаруучулар болгон эле куткаганга аракеттенишет. Булар толугу менен аракеттенишет, бирок 100% эч качан мындай гарантия бере албайт. Мен сени куткарып чыгам депчи. Суунун алдына чөп кетсе да эч качан 100% эч ким айта албайт. Өрттүн ичине кирип баратса дагы, өрттүн ичинде калып калган адамды мен тирүү чыгарам, 100% мен бул адамды же бул кичинекей баланы 100% тирүү алып чыгам деп эч ким гарантия бере албайт. Конечно, бул биздин биринчи иретте биздин куткаруучулардын аракети. Бул жумуштагы аябай оор, куткаруучулардын жумушу аябай оор, айлыгы аябай аз алардын. Эми булардын ичинде бир кандайдыр бир жаңычылык киргизүү аракеттери болуп атабы? Мисалы, жогоруда айткандай 94-жылдан бери эле бир система менен иштеп келатабыз да. Ошо эле сиздин азыркы окуяны айтып кетсем да, биз бул тууралуу бир терең разбор кылганбыз. Куткаруучулардын жумушун мындай алдыга жылуу, жанагы баягы эң ыңгайлуу шарттарды түзүү, ким кандай неме кылыш керек, аябай катуу разбор кылганбыз бири-бирибиздин арасында. Бир жолу эмес, бир нече жолу. Анан ошонун негизинде сиздер билесиздер, бизде уже бир катар рет болуп кеткен да, өзүнүн боюн таштай берүү тууралуу. Көпүрөдөн болобу, бийик ошол эле этаждардан болобу, Бишкекте болобу, Ошто болобу, айырмасы жок. Соц тармактарда бул аябай көп жазылган да. Бирок ошондон кийин бир дагы өлүм көлүмгө алып келген жок, өзүнүн боюн таштай берип аткандачы. Мен ойлойм, бул биздин негизинде иштегенибиздин себеби. Мындай аерде баягы мен окугам бүт тармактарды, мен окугам бүт талаптарды, бирок ошол эксперттерге мен аябай катуу сунуштайт элем да, ошо батут коюп туруп, секирип көрсө, анан кийин бизге далилдеп берсе, ошо батут койсо болот экен деп. Ал ойлойт экен, что министерстводо баары жинди, жалгыз өзү эле эң акылдуу деп ойлошот экен. Ошо эксперттерчи. Эми министерстводо бизде аябай билимдүү адамдар отурушат. Но если анын көз карашы туура боло турган болсо, көргөзүп берсин, биз ошого макул болобуз. И ошонун сунуштаган методдорун биз колдонобуз. Эми жыйынтыктоочу суроону берейин. Мисалы, сиздин алдыда да пландарыңыз бар. Бир эле жыл болду, бир жылда жыйынтыктагандан кийин мунун жанагы сандарды карайсыздар. Сандар каяка өзгөрдү? Жогоруладыбы, төмөндөдүбү? Ошол эле киреше чыгаша, же болбосо ошол эле сиздер аткарып аткан иштерди, жыйынтыгын, анын баардыгын карайсыздар дагы, алдыга дагы пландарды коесуздар да. Мисалы, пайдалуу нерсени көбөйтүү, зыян нерсени азайтуу боюнча. Сиздер дагы ушул министрликтин ишин жүргүзүүдө кандай пландарыңыз бар? Себеп дегенде жогорудагыдай эле штаттык санды кыскартып, оптималдаштырып, ошону менен эле токтоп калбайсыздарбы? Так ушул техниканы алдыңыздар, айлыктарды көбөйтүңүздөр, паёкту көбөйтүңүздөр, дагы эмнелер өзгөрөт? Так ушул сиз жетектеген министрликте. Нени күтөбүз? Биз негизинде мындай эки чоң өзүбүздүн алдыбызда задачаларды, бул орустар айтмакчы амбициозный задачаларды коюп атабыз. Но бирок көзүбүз жетет, ошого биз аягына чейин чыгабыз. Бул биринчиден техникаларыбызды 100% алмаштыруу.
ошол эле өрт өчүрүүчү техникаларыбызды 100% алмаштыруу жана Кыргызстандын ар бир аймагына, ар бир айылга баягы расчёту боюнча ошо пожарный частьтарды куруу боюнча заманбап 21-кылымдагы техникаларды коюу. Бул аябай чоң, амбициозный өзүбүздүн пландарыбыз болуп атат. Одан тышкары бизде водолазный службаларыбыз бар. Водолазный службаларыбыздын дагы мындай техникалык состояниясы аябай начар. Бул эң начарлыгы бизде барокамерабыз жок. Мисалы, чөгүп кеткен денени издеп атканда терең суунун алдына түшөт, бирок үстүгө чыгып баратканда адамдын каны кайнап кетет. Каны кайнап кетет дагы ошол маалда адам эң жеңилгиси бул өмүр бою майып болуп калат, инвалид. Эң оору бул ошол жерден эле жанын берет. Кадимкидей эле газ, повышенный газ обмен болуп, кыргызча кан кайнап кетет деп коет. Анын баягы терең суудан чыгып атканда, катуу давлениядан жогору чыгып атканда сөзсүз барокамера болуш керек. Барокамерага сразу баланы кичине киргизебиз и давленияны ушу 1 саат, 2 сааттын ичинде жеңилдетип аны баягы нормальный состояние алып келтиребиз да. Ошо көйгөйлүү маселе болуп атат. Ал барокамеранын баасы да арзан эмес. Ошондуктан водолазный службаны толук жаңыртуу. Азыркы күндө биз мисалы бийик тоого чыгуучу атайын аскер ротаны түзүп атабыз. Эдельвейс деп аны атадык. Бул только 7000 жогору чыга турган альпинисттерден түзүлөт. Аларга толугу менен снаряжение алып беребиз дагы. Биздин мамлекетибиз тоолуу мамлекет болгондуктан бизге көп туристтер келет, кызыккандар. Особенно чет өлкөдөн келген туристтер, алар өзүнө алар сөзсүз сезиш керек, биз застрахованныйбыз депчи, биздин өмүрүбүзгө эч кандай коркунуч жок деген биз гарантия бере алсак, ошондо алар келет. Ошого биз ошондой роталарды түзүп атабыз. Анын эле жанында биз аларга кошумча тик учак алып берген аракеттенип атабыз. Кудай буйрса ал да ишке ашып калар жаңы тик учактан. Адан тышкары биз инсарак деген службабызды азыртан түзүп, ошо эл аралык службага кирип, ошонун деңгээлинде иштейли деп атабыз. Бул аябай мындай эл аралык служба, а жерде иштеген балдар бир нече чет тилдерди билиш керек. Кайсы мамлекетте кырсык болбостун, алар сөз биздин атыбыздын атынан биздин желегибизди көтөрүп, ошол жерде катышат да. Бул аябай элитный служба болуп эсептелет. Анан кошумча эл аралык, мамлекеттер аралык кызматташуу деңгээлинде. Бул эл аралык сборный команда спасателей десе болот да. Ошондой службаны биз түзгөн аракеттенип атабыз. Бул тууралуу бизге Турция аябай өзүнүн аракетин көргөзүп, жардамын көргөзүп атат. Кудай буйрса муну дагы 22-жылдын аягына чейин чыгарабыз. Адан тышкары, конечно, бизде эң негизгиси биз адамдын профессиональный сапатын көтөрүү боюнча ишти жүргүзгөнгө аракеттерди азыр пландарды түзүп атабыз. Бул тууралуу Южный Корея менен сүйлөштүк, Япония менен сүйлөштүк, Турция менен сүйлөштүк, Россия менен сүйлөштүк. Мен ойлойм ушу бир 3 иретте, 4 иретте адамдарды бир нече жолу семинарларды өткөзүп атып, аяка окуу жайларга жөнөтүп атып, алардын мугалимдерин бизге чакырып атып, Белоруссиянын МЧС аябай күчтүү, алардын преподавательдерин бизге чакырып атып, мен ойлойм биздин дагы профессиональный уровенин көтөргөнгө аракеттенебиз деп. 100% техниканы жаңыртуу качан аяктайт? Мен бул жолу Кудай буйрса эмди 22-жылдын аягына чыгып калабыз. Буйрса кийинки жылдык ушул жерде жолугушуубузда буйрса жаңылануу боюнча, ошондо жаңылануу боюнча майып болот экен. Канчалык пайыз аткарылды, канчалык пайыз аткарылбай калды, эмне себептери боюнча аны разбор кылып, мен да өзүм аябай кызыктуумун ошого. Рахмат, студияга келип бергениңизге. Урматтуу Коом пресс сайтынын көрүүчүлөрү, биз жогоруда өзгөчө кырдаалдар министрлиги Бообек Ажикеев менен цензурасыз сүйлөштүк. Маекти алып барган мен Эрмегат Токуров болдум. Биз менен бирге болуңуздар.